машинаны жууп тазалап, саат ровно 10 болду. Опа! По делам коюп койдум. Так, саат 10 ровно болду. Бүгүн суббота, 7 март. Так, рейтингтер 489 көтөрүлүптүр. Так, серебро уровень, эксперт парк, тарифтер комфорт менен комфорт плюс жанган. Так, баланста 609 сом бар экен. Заказ по делам коюп койдум. Пока что заказ берели. По деламды мияка коюп койдум. Бишкекте вроде как жакшы эле жанат окшойт, походу, да? Так, баарыңыздарга ассаламу алейкум, жалпы жамаат, такси чыккан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, байкелер, инжелер, баарыңыздар кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен, баарыңыздардын кырман орозуңуздар кабыл болсун. Туугандар, линия чыккан кез бүгүн мой район кайра эле Бишкек болот. Канча заказ менен канча сом тапса болот экен, толук смена болбосо деле, бирок саатына анализ кылып туруп чыгарып бере турган видеонун ичинен таба турган вопросторго ответтер именно ушул жакта болот. Кимде ким парк издеп жаткан болсо, туугандар, эксперт паркка сунуштап кетейин. Экспертка кошулуп, менен кошо иштесеңиздер болот. Эксперт паркка кошулганга чейин Тынчтык Go деген YouTube каналдан келдим десеңиздер, 50 заказ кылгандан кийин мага 1000 сом которуп берет. Ошо 1000 сом 500 сом мен силерге которуп берем от души эле. Эксперт паркта кандай комиссиялар бар деген суроого болгон болсо, ар бир заказдан 2%, ар бир заказдан 4 сом, же болбосо суткасына 55 сом. Мен ошондой 55 сом менен иштейм. Бул деген нерсе жанагындай 12 саат, 14 саат, 10 саатка иштеген адамдарга болсо жакшы болот. Да и в целом принципе 55 сом болгону бир 4-5 заказдын акчасы да примерно где-то ошондой калган эконом болуп калат экенсиңер да. Так, кимде ким кошулуп иштеген болсо, бияка номерлерди калтырам, туугандар. Тынчтык Go деген YouTube каналына обязательно келимде туруп, обязательно 50 заказ кылгыла, ошонун далилин сактап койгула, скриншот кылып туруп. Кийин мен дагы аларга жөнөткөндө, алар мага ошону текшерип туруп, анан кийин которот акчаны. Мындай жөн которуп, эч ким мындай на слово сейчас никто не верит дегендей. Ошол үчүн туугандар, бүгүнкү сменаны баштадык. Пока заказ жок, азыр по-любому мага жылам го дейм, жанагы автордун жака чейин барам. Анан кийин ошол жактан мой район тамызып туруп дал ушулантам. Но заказ чыккан болсо, по-любому көрөсүңөр. Мага да ийгилик, силерге да ийгилик. Сүйүктүү Ош базарга келип калдым. Так, 573 сомго келдим. Эконом жандыргам. 47 мүнөттө. Бул жака барыш керек эле, Павловдон тотуп койгулачы дегенден Павлов эле тототтум. Азыр мен заправка кылып алышым керек болот. Так, буну өчүрөбүз. Бул жака уже барбайбыз. Блин, кайсы өчүп калып турган мен келгенчекте. Так, ошондо жибек жолу, мынакей. Эмнага барышым керек азыр? Менен барсам болот экен, жакшы. Заправка тетинде болуп турат да. Просто ошону толтуп алайын, анан кийин түштө жакшы иш болуп атканда заправка издеп калбайчы. Азыр ушу заправканы толтурам да, мойрон чачам. Жумушту баштап кайра. Буйрса. Так, короче, 22 мүнөттө келдик, 225 сомго. Деп дал ушулантабыз, азыр күн ачып кетти го. Так, Дэн Сяопинага келип калдык, 206 сомго. 10 канча мүнөттө келдим. Так, кийинки заказ ошол жака барат экенбиз. Могу брат тап келдим. Аябайга түзүлөйт экен. Талаштан болот экен, брат. Гаишник дасторун толтура, арты берки деген историяларын айтып берип, ха-ха деп келдик. Москвадан жаңы эле келдим дейт, таксиге чыгайын деп атам, эконом жакшыбы же комфорт жакшыбы дейт го. Комфорттор азыр 1,5 миңден болуп калган дейт. Ошондойбу? Ким билет, арендага акыркы 1 жума 2 жума мурун алгандар барбы, жокпу? Депозит 15 миң дейт, аренда 1,5 миңден деп. Комфорт плюс алган жакшыбы же эконом жакшыбы дейт. Анан экономго караганда комфорт плюс алган жакшы го деп туруп эме алып койдум кичине. Оюнду айтып койдум дегендей. Так, 10 мүнөттө келдик, 180 сомго. Чо-то мына Дэн Сяопин жактан чыкпайдым го иш жака мен. Эми ака барыш керек, кайта береби заказ, бербейби заказ деген вопрос да. Так, 34 мүнөттө келдик, 532 сом. Нет подключения к интернету дейт го. Бияк перегрев устройство болуп кетти. Күн ысып кетти ушунчалык, то что эмеге даже интернет немес, точка доступа иштебей калды, короче. Мында окуя болду да. Бул пассажирге заказды алдым, шалта жака экен да заказчы. Анан кийин пассажирдин заказын алып туруп,
эми жөнөтсөм чалып калып, короче, ушундай бара турган жерде көрүнгөнү билем. Жок, точка Б көргөн жок десем, шалта жак дейт. Хорошо, маселе эмне болуп атат десем, буга чейин келген таксист, короче, барбайм деп кетип калды, ошого чалаткан дейт. Жок, мына кетип атам деп, короче, алып келип таштап койдум. Анан кийин буга чейин где-то 3 заказ мурун да, эртең менен кече кофе калып калыптыр да, могу стакандачы. Анан кийин эртең менен жанагы 2-3 заказдан кийин бир заказга келип, пассажирге келип туруп, короче, бияктардын торпедадан арчып, рулпулдарды алчып, салфетка менен бул турган жерден арчып коеюн деп, могу мээрден кармап көтөрүп атпаймынбы, көтөрүп атсам могу жер тешип калыптыр. То есть тешилди ошо мен кармагандачы. Ичинде кофе могундайын эле төгүлүп туруп, анан кийин бияка төгүлүп, анан кой неме көчөгө төгүп коеюн деп эшикти ачып төгүп атсам, бияктан пассажир чыгып атып, эшиктин астынанчы чыгып туруп эле мен жаман көзүм менен карап койду, эми үйдүн астына бирге төгүп салды депчи. Анан блин деп, биягы бүт кофе, бияк кофе, влажный салфетка этеп аржып жиним келип атат. Аны мен бара турган жер 20 мүнөттүк жер. Отургандан кийин унчукпай отурду, анан кийин өзүм саламатсызбы десем, саламат деди. Анан ё-моё, короче, өлдү дедим биягы. Эмени рейтингди походу өлтүрөт деп. Эртең көрөбүз го кандай болот экен. Анан жолдо кетип атсак, сточный магазинден токтоп туруңузчу дегенине унчукпай токтодум билем. Точка-почканы коюн аркы берки деп элечи. Чыгып 2-3 мүнөттөн кийин кайра отурду, 2-3 мүнөт ичинде мен дал шарчып кетип аткам. Анан кийин бул бара могу жак кургап кетип атты, бирок азыр жыт жана сидиктин жытына жыттанып калат экен да, кофечи көрсө. Азыр сидиктин жыты жытылып атат. Ошентип азыр эми эмне кылсам экен деп отурам, шалта жакса жүрөм. Домой эле коюп кетип калайын, мойка кылайын депчи. Бияк кургап эме болдум, сиденияга түштү да, блин. А так ошол бүгүнкү күндүн эмеси мындай болуп атат. 68 километр жүрмүз негизи 4 саат. Канча иштедим ошондо, так. Интернетте ичикте. Короче, где-то бир 1600 иштедим окшойт 4 саатта. Пока что ошондой. Саат 2:30 болду. 7 март шалтада жүрөм. Азыр эми кайра өчүрүп туруп эме кылыш керек. Неле? Бам. Линияга чыгыш керек. Домой коюпчу. Анан жанагы паркка кошулгандар, Тынчтык Go каналдан келдим деп кошулуп, 50 заказ кылып, ошону скриншот кылып, жагы башында регистрация болгондачы, Тынчтык Go каналынан келдим, ушул номерден келдим деп туруп, скрин кылып алга, кийин 50 заказ кылганыңардан кийин мага фамилия атыңардан номер телефон жөнөтөсүңөр. Мен ошол информацияны бул жака жөнөтөм, менеджергечи. Менеджер текшерет, текшерип туруп, анан кийин бүт барлыгы чын эле ошондой болгон болсо, мага сразу 1000 рубль которот, 1000 сом которот. Мен ошо 1000 сомдун 500 сомун силерге от души которуп берем. Ушул Күнтүүнүн жолу аябай сонун, Күнтүү Бишкек Күнтүү Шопоков деген трассаны оңдоп атат го, получается. Ушул жол бардыгы ушундай болсо, Ден Сиапинаны бир аз эмес жакшы эле эме кылат го дейм. Разгрузка кылат болуш керек. Тетиги Токмок жакка кеткен жол деле ушундай кылган болсо, объездной ушундай болгон болсо, азыркы Бишкектеги пробка жоюлуу маселеси чечилгени аз калган окшойт, бир болсо. Ушундай жолдо кетсең сүйүнөсүң да. Бирок жакында бул жерге дагы көп эме болот да, жерлер берилип, адамдар ушака көчүп келип, участоктардын ээлери болуп, бул жерден как положено жытууга башталат да, движение башталат. Заказ жок, короче. Акырын эле кетип атам, пустой эле. Машинадан ичи сийдик сасып, капец сасып атат. Ладно, короче, аз барып, жууп, тяк-так кылып, эртең 8 март, эртең менен чыккан аракет кылыш керек. Ошол бүгүн айтылгандай эле, жанагындай эле 1600 сом болуптур, 5 заказ экен. 5 заказ менен 1600 сом иштептирмин. Бүгүнкү күн эсебине километраж 70-75 километр жүрүптүрмүн да. Башында жыт сагым айткан болчу, азыр мына күн чыкканына үчүнбү билбейм, короче, жыты аябай эле мындай реально эле сидик жытат экен да.